Кыргызстанда ири каражатка курулган жолдордун сапатына нааразы болгондор көбөйүүдө. Өткөн жылы Кытай Эл Республикасы берген насыянын эсебинен Бишкекте бир топ көчү оңдолгон. Чет элдиктер аткарган асфальт төшөө иштеринин сапатын шаардыктар сындап, кала бийлиги сапатсыз жолдорду кабыл алганына нааразы. Буга кышында жааган кар менен кошо көчөлөргө жаңы эле төшөлгөн асфальттын дагы эрип кетиши себеп болууда. Оңдолгон жолдордун айрымдары жарым жылга жетпей талкаланып калган. Жол аябай жаман биздики. Эчтеке жасалган жок. Жасаганы бир жылга жеткен жок, баары өлдү көрдүңөр. Киргизиянын баары түшүп калып, азыр жамап койду. Былтыр күздө кышка чейин жасап, мына менин көчөм менен машиналар маршруткан баары могу жаман жол менен катташкан. Мына бүтсө баары жакшы болот деген, бүткөндөн кийин 3 айга жеткен жок ушу жол. Мен жасап атканда эле көргөм. Мынча эле слой кылып куюп коюшкан. Айтсам бул биринчи эле слой деген, бирок ошол слой менен калтырып коюшту. Өтөн начар, качествосу жок эле жасашат да, эптеп эле акча тапмай го. Араң эле жүрөбүз, ходовой жасамай менен барабыз. Казып коюшат, казып койгондон кийин аны алышпайт да. Бир казып койгондон кийин ал деген 1 ай турабы, 2 ай турабы, аны же казгандан кийин унутуп калышабы. Кала тургундарынын нааразычылыгын Дүйнөлүк экономикалык форум түзгөн 2017-2018 жылдардагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүк боюнча глобалдык индексин рейтинги ырастайт. Анда дүйнөнүн 37 өлкөсүндөгү жолдордун абалына 7 балдык көрсөткүч менен баа берилип, бирок эң жогорку упайды эч ким алган эмес. Дүйнөлүк рейтингде жолдордун сапаты боюнча алдыңкы өлкөлөрдүн сап башында Бириккен Араб Эмираты турат. Андан кийинки орунда Швейцария турат. Тизмеде 3-чү болуп Сингапур өлкөсү орун алган. Ал эми жолдору эң жаман деген өлкөлөрдүн сап башына Мавритания алынган. Андан кийинки орунда Конго Демократиялык Республикасы турат. Кызыгы, жолдордун сапаты боюнча келтирилген рейтингде эң төмөнкү сапка Украина өлкөсү кирип калган. Жолдордун сапаты боюнча Кыргызстан 2,7 гана упай топтоп 122 орунду ээлеген. Коңшу Тажикстан 70 орунда турат. 2,9 упай менен Казакстан 115 болсо, Кытай 4,6 упай менен сапка 42 болуп жайгаштырылган. Ал эми Өзбекстан бул рейтингке кирген эмес. Учурда Бишкектин оңдолуп жаткан негизги көчөлөрүнө шагыл жана мастик аралаш асфальт бетону төшөлүүдө. Анын баасы буга чейин колдонулуп келген асфальттан 20% кымбат турат. Адистердин айтымында, шагыл жана мастик аралаш асфальт төшөлгөн жолдор чет өлкөлөрдө кеңири колдонулуп келет. Бирок Кыргызстандын жолдоруна мындай аралашма канчага чыдайт, эч ким так айта албайт. Себеби бул курулуш материалы бардык эле өлкөлөрдүн аба ырайы шартына туура келе бербейт экен. Бу жерде щебенканын составы кичине көбүрөөк. Белки мурдакы обычный асфальтты бетонго караганда мунун составында щебенка көбүрөөк болот. Ошол себептен өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына кичине болдуракай болуп көрүнүп турат. Бышык мунун көпкө кызматы көпкө, анткени арасында мунун крупный щебенка көп болгондуктан мунун баягы азыркы көп машиналарда жанагы шиповый баллондор көп колдонуп аткан себебинен бул көпкө служба кылат. Анан жана колея пайда болуусун дагы кичине азайтат да. Кепилдик бергенде азырынча мен бул жолчу айтып бере албайм. Адистердин айтымында Бишкектеги жаңыланган жолдорду эч бир көз карандысыз тарап текшербейт экен. Бүткөрүлгөн жумуш кала бийлигинин алдындагы башкармалыктар тарабынан гана кабыл алынат. Мындан улам соңуна чыккан ишти мамлекеттик деңгээлде кабыл алып, комиссиянын курамына транспорт жана жолдор, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин адистер жана эсептөө палатасынан текшерүүчүлөрдү кошуу зарыл дешет. Андайларды аябай текшериш керек да. Анан мындай кээде счетный палата келди же тиги текшерди, объект бүт элек тиги деп туруп эле тынч болуп калып атат. Эксперттерди чакырыш керек, ошонун болсо себептерин караш керек, заключение кылыш керек. Анан ким күнөөлүү? Туура эмес проект эметилгенби, ошонун болсо же кыртышын туура эмес салганбы, же таптаганы начарбы, же битуму начарбы, ошонун баарын текшериш керек да. Сапатсыз материал, жукка салынып коюшу мүмкүн, жакшы тапталбай коюшу мүмкүн. Ошонун баары тең эле себеп боло берет да. Же болбосо мындай жамгырда же чаңга салып койсо, алардын баары тең эле ошол алып келет да. Ошонун себептерин таап туруш керек да. Кийинкиде ошондой болбогондой. Өткөн жылы Бишкекте жол куруу иштерине Кытай бөлүп берген 74 миллион доллардан ашуун жумшалган. Бирок кала бийлигинде ал көчөлөрдүн ар бири канча акчага жасалгандыгы тууралуу маалымат жок. Себеби насыя берген Кытай тарап өзү тендер өткөрүп, кандай курулуш материалдар колдонула турганында өздөрү чечет экен. Бул тууралуу маалыматтар Кыргызстанга берилбейт. Быйыл дагы Бишкектин жолдорун калыбына келтирүүгө Кытай грантынан 160 миллион юань каралып, бул акчага 15 көчөнү оңдоп түзөө иштери пландалган. Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС.